Саламатсызбы, эс алуу күндөрдөгү маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Бишкекте 2010-жылдагы апрель революциясында каза болгон жана жарадар болгондордун жакындары бозгун президент Курманбек Бакиевдин өлкөгө кайтып келүүсүнө каршы акция өткөрдү. 25-ноябрда мекен шейиттери кыймылы, Айкөл Алатоо баштаган 8 коомдун өкүлдөрү жана апрелчилер Борбордогу Горький атындагы бакчага чогулуп, президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Өз элин канга боеп, кыргыз мамлекетин тоноп кетип, чет жакта бизнес кылып чардап жаткан Курманбек Бакиев Кыргызстанга кайтуунун айламалын издеп жатыптыр. Анын курман болгондорго кун төлөп, жарадарларга акча берип, элден кечирим сурасам деген арам ою ишке ашпайт. Арам акчаны албайбыз деп белгилешти акцияга чыккандар. Курманбек Бакиев Кыргызстандын тактан кулатылган экинчи президенти. 2010-жылдагы апрель окуяларынан кийин үй бүлөсү менен Беларуска качкан. Ал жерде баш пайнек алып, бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде жашап келет. Сот Бакиевди сыртынан 30 жылга эркинен ажыраткан. Анын 25 жылын ал күчөтүлгөн тартиптеги түзөтүү абагында өткөрүшү керек. Бирок кыргыз бийлигинин аны өлкөгө экстрадициялоо аракетинен майнап чыга элек. Тышкы иштер министрлиги 24-ноябрда согуштук кырдаалга кептелген Газа тилкесинен 2 кыргызстандык Египет аркылуу ийгиликтүү эвакуацияланганын билдирди. Тышкы иштер министрлиги 24-ноябрда согуштук кырдаалга кептелген Газа тилкесинен 2 кыргызстандык Египет аркылуу ийгиликтүү эвакуацияланганын билдирди. Алар Каир-Москва багыты аркылуу Орусияга жетип, мейманканага жайгаштырылды. Министрликтен Газадан чыгып кетүүнү каалаган кыргыз жарандарын эвакуациялоо боюнча иштер уланарын кошумчалашты. Буга чейин министрлик Палестина менен Израилдин ортосундагы жаңжалга байланыштуу кыргызстандыктарды жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө барбай турууну эскерткен. Газа тилкесиндеги согуштук кырдаал 7-октябрдан бери уланып келет. 24-ноябрда Израиль бийлиги менен Хамас тобунун ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык согуштук аракеттер 4 күнгө токтогону айтылууда. 25-ноябрда Женго каймана аттуу Кремтөбөл Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Кызыл Кыя шаарынын положениясы Гүлжигит Малабаев кармалды. Маалыматка караганда, ал ок атуучу куралдарды, ок дарыларды жана баңгизатты мыйзамсыз сактоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Учурда ал Ош шаарындагы номер 25-тергөө абагында. Атайын кызматтан бир нече адамды мыйзамсыз аракеттерден жана кылмыштуу топтордон баш тарттыруу боюнча иштер жүргүзүлгөнүн кошумчалашты. Алардын арасында Хасан Ата жана прокурор кайманаты бар Ильяс Кожо Ажибаев, Женгонун кылмыштуу тобунун мүчөсү катары милицияда каттоодо турган Рашанбек Абдырахманов, Асылбек Рахманкулов жана Ильяс Саидбаев бар. 4-октябрда Кыргызстандын жана Борбор Азиянын эң таанымал кримтөбөлдөрүнүн бири Камчы Гөлбаев кармоо операциясы учурунда УКМК тарабынан жок кылынган. Гөлбаевдин өлүмүнөн кийин атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев кылмыштуу топтор тууралуу бир нече ирет билдирүү жасап, мындан ары өлкөдө крим чөйрө деген түшүнүк болбойт деп билдирген. 24-ноябрда Бишкектеги Жибек жолу жана Манас көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз бирөө 15 жаштагы кызга кол салды. Бул тууралуу өспүрүмдүн эжеси Instagram барагына жазып чыкты. Маалыматка караганда, окуя эртең менен саат 8:40 чамасында окуучу кыз мектепке бара жатканда болгон. Анда белгисиз киши кыздын артынан келип, колун кайрып, бадалдын арасына сүйрөп кирүүгө аракет кылган. Сиңдим каршылык көрсөтүп, жардам сурап кыйкырган, бирок эч ким келген эмес. Бадалдын арасына сүйрөп кирип, жерге жыгып кармалап баштаганда, ал жерден кишилер өтүп баратканда зөөкүр качып кеткен. Сиңдим аны тартканга жетишкен, бирок видеонун сапаты начар. Видеодон үрөй учурган окуядан улам сиңдимдин кантип дем алып жатканын угууга болот, деди кыздын эжеси. Бул боюнча Бишкек шаардык милициясынан дүйшөмбү күнү маалымат берүүнү убадалашты. Кыргызстанда 25-ноябрдан тарта аялдарга карата зомбулукту жоюу боюнча 16 күндүк активдүүлүк кампаниясы башталды. Бул жолку акция келгиле биргели, аялдарга жана кыздарга карата зомбулуктун алдын алууга инвестиция салабыз деген аталышта жүрүп жатат. Компаниянын максаты аялдарга жана кыздарга карата зомбулуктун бардык түрүн жоюу боюнча биргелешкен аракеттерди жана чараларды көрүү үчүн бардык кызыктар тараптардын күч аракетин бириктирүү деп белгилешти Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен. Акциянын алкагында жыл аягына чейин өлкө боюнча ар кандай саамалыктар өткөрүлүп, компаниянын жыйынтыктоочу иш чарасы Ош шаарында болот. ИИМдин
маалыматына ылайык өлкөдө үстүбүздөгү жылдын 10 айында эле үй бүлөлүк зомбулуктун 10.400 учуру катталды. Зомбулуктан 3.564 аял жана 1.425 өспүрүм жабыркаган. 2023 Кыргызстан дүйнөдөгү аялдардын бакубаттыгы жана коопсуздугу боюнча глобалдык индексте 177 өлкөнүн арасынан 95-орунду ээлеп, экинчи жыл катары менен Борбор Азия чөлкөмүндөгү аялдар үчүн эң кооптуу өлкө деп табылды. Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курамасы Беларуста өткөн эл аралык мелдеште 2 алтын, 2 күмүш жана 1 коло медалга ээ болду. 60 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Мунарбек Сейитбек уулу финалда беларустук спортчуну жеңсе, 48 килограмм салмакта Анвар Ходжиев орусиялык мушкерди утуп, алтын медаль тагынышты. Ал эми Аскат Култаев менен Бактыбек Токтосун уулу күмүш медалга ээ болсо, коло байгеге Баяман Азизбек уулу татыды. Советтер Союзунун баатыры Виктор Ливенцевдин жаркын элесине арналган эл аралык турнир 18-23 ноябрь күндөрү Беларустун Минск шаарында өттү. Ага Кыргызстан, Казакстан, Түркмөнстан, Беларусь, Орусия, Кытай, Тажикстан жана Конгодон келген 107 спортчу катышты.